Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы 8-класс. Жаңы тарых сабагы даярдаган мугалим Маматалиева Жумагүл. Европа жана Түндүк Америка өлкөлөрү 19-кылымда. Кымбаттуу балдар, биз силер менен буга чейинки сабактарыбызда 17-кылымдын 40-жылдарынан тартып 18-кылымдын акыркы ченине чейинки Европа жана Түндүк Америка өлкөлөрүндөгү негизги тарыхый окуялар тууралуу маалыматтарга ээ болгонбуз. Тагыраак айтканда, Англиядагы буржуазиялык революция, өнөр жай революциясы, агартуу доору, улуу француз революциясы жана Америкадагы революциялык чыгуулар. Бүгүнкү сабактан баштап биз силер менен 19-кылымдагы Европа жана Түндүк Америка өлкөлөрүндөгү коомдук, саясий, экономикалык өнүгүү менен таанышабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Европалык өлкөлөрдүн өнүгүшүнүн жалпы багыттары. Бүгүнкү сабакта биз силер менен өнөр жай төңкөрүшү жана анын натыйжалары, монополиялык капитализм, 19-кылымдын башындагы Батыш Европа мамлекеттеринин саясий өнүгүүсү тууралуу кеңири маалыматтарга ээ болобуз. Өнөр жай төңкөрүшү жана анын натыйжалары, илимий техниканын жана өндүрүштүк иштердин ортосундагы байланыш. Так жана табигый илимдердеги ири ачылыштар техниканын өнүгүшүнө шарт түзгөн. Ал эми техника өндүрүштө кеңири колдонула баштаган. Ошондой эле чоюнду жана болотту кайрадан иштетүүдө жаңы техникалар ойлонуп табылып, электр кеңири колдонулган. Байланыш каражаттарынын өркүндөсү. 1844-жылы АКШда телеграф аппараты жасалган, 1876-жылы телефон жасалган. Ошондой эле Герц тарабынан электромагниттик толкундарды жасалма кыймылга келтирүү закону ачылган жана 1895-жылы орус окумуштуусу Попов тарабынан радио ойлоп табылган. Өнөр жай төңкөрүшүнүн дагы бир негизги маанилүү белгиси бул темир жолдун жашоого кириши. Биринчи болуп темир жол 1825-жылы Англияда курулган, андан кийин АКШда кулаш жайган темир жол курулушу. Ошондой эле 1830-жылдан ары Францияда алгачкы темир жол шоссеси курулган. Ошондой эле жалпы Европа мамлекеттеринде транспорт кеңири колдонула баштаган. Башкача айтканда, ат же болбосо мараба сыяктуу унааларды эми трамвайлар алмаштырып калышкан. Мына ушундай өнөр жай төңкөрүшүнө мүнөздүү белгилер, ушундай этапты бардык Европа өлкөлөрү, Батыш Европа өлкөлөрү жана Түндүк Америка өлкөлөрү басып өткөн. Бул капиталисттик мамилелерди бекемдөөдө, капиталисттик системага өтүүдө негизги этап болуп эсептелген. Англия биринчи индустриалдык өлкө болуп калган. Бул жерде өнөр жай төңкөрүшү 18-кылымдын 80-жылдарында башталып, 19-кылымдын 30-жылдарында аяктаган. Мына ушул мезгилде Англия дүйнөнүн устаканасы деген атка ээ болгон. АКШда болсо көз карандысыздык үчүн күрөштөр токтогон жана ошондой эле ушул мезгилден тартып өнөр жайды өнүктүрүүдө, өндүрүштө технологиялык жаңы ачылыштар колдонула баштаган. Францияда болсо фабрикалык түзүлөр эң алгач эле текстиль тармагында же болбосо жеңил өнөр жай тармагында кеңири жайылган. Андан кийин металлургияда жана машина куруудо дагы жайыла баштаган. Өзгөчө Франциянын экономикасы 2 империянын мезгилинде өнүккөн. Германияда болсо өнөр жай төңкөрүшү бир аз жай жүргөн алгач, анткени бул жерде феодалдык тартиптер өзгөчө басымдуу кылган жана ошондой эле мамлекет бытырандуу болгон. Японияда болсо феодалдык тартиптер өтө бекем болгон, бирок бул жерде өнөр жай төңкөрүшү 19-кылымдын 90-жылдарында аяктаган. Башка Европа мамлекеттеринде дагы өнөр жай төңкөрүшүнүн бир канча белгилери байкалган. Ошондой эле өнөр жай төңкөрүшү бул мурдакы агрардык коомду, айыл чарбасы менен алектенген коомду эми индустриалдык коомго айланткан. Капитализм бекемделген, ошондой эле коомдо жаңы катмар пайда болгон, алар буржуазия жана пролетариат. Ошондой эле өнөр жай төңкөрүшүнүн натыйжасында шаарлар жана шаарда жашаган калктын саны өскөн. Алсак, эгерде 19-кылымдын башында дүйнөнүн шаарларында 29,4 миллион адам жашаса, 1900-жылга карата 224,4 миллион адам жашаган.
бул өбөгөйсүз чоң өсүү же болбосо өзгөрүү десек болот. Ошондой эле капиталисттик мамилелердин өнүгүүсүнө дагы бир өзгөчө белги бул монополиялык капитализм. Бул колонорчулар менен майда устаканалардын ээлери жакындаша баштаган жана ири ишканалар майдаларын түсүрүп чыгара башташкан, өндүрүштү топтоштуруу тездеп ич-ара атаандашуу ишканаларга зор зыяндарды алып келди жана өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө түрттү. Сүйлөшүү жүргүзүү менен бириккен бирикмелер капиталисттик монополиянын формасын ала баштаган. Алар капиталисттик чарбада дал ошол 18-19 кылымдагы коомдо негизги чечүүчү ролду ойноп калган. Жалпы 18-кылымдын аягы 19 кылымдагы Батыш Европа мамлекеттеринин саясий өнүгүүсү, коомдук саясий өнүгүүсү кандай болду? Мында феодалдык түзүлүш, феодалдык тартиптер жоюлуп, капиталисттик түзүлүш, капиталисттик мамилелер орноду. Ошондой эле башкарууда абсолюттук монархия же болбосо чексиз монархия, монархтын чексиз бийлиги чектелип, конституция тарабынан жана парламент тарабынан көзөмөлгө алынган. Ошондой эле улуттук боштондук кыймылдардын жана революциялардын мезгили аяктаган, республика жана конституциялык монархия формасындагы буржуазиялык улуттук мамлекеттер түзүлө баштаган. Коомдо саясий ой жугурту бир топ өскөн жана анын негизинде эркин жарандык коом калыптана баштаган. Мында эркиндик, тең укуктуулук жана менчик деген принциптер негизги ролду ойногон. Англияда монархтын бийлиги парламент тарабынан чектелген, өлкөдө 2 партиялуу система түзүлгөн жана парламенттик бийлик бекемделген. Бийликке либералдар жана консерваторлор кезектешип келишкен. Францияда 2 палаталуу парламент жана айрым чектелген монархиялык бийлик өкүм сүрдү. Дворяндар мурунку таасирин жоготушкан, республикалык башкарууну бекемдөө үчүн күрөш токтогон эмес. Германияда бытырандылык сакталып калган, бардык аймактарда феодалдык тартиптер үстөмдүк кылган, жалпыга бирдей шайлоо укугунун негизинде шайланган рейхстаг жогорку өкүлчүлүк болгон. Кол эмгегинин машиналар менен алмаштырылганына карабастан, жумушчулардын жашоо шарты өтө оор болгон. Алсак, бул жакырчылык, оор жумуш шарттары, оор сыркоолордун көбөйүшү жана 14-16 сааттык жумуш убактысы, ошондой эле жумушчулардын жумуш берүүчүлөрдүн алдындагы саясий укуксуздугу жумушчулардын жумуш берүүчүлөргө каршы нараазычылыгын туулушуна алып келген жана бир топ ири чыгууларын шарттаган. Мындай жумушчулардын чыгуулары биринчи жолу Англияда эң ириси 1819-жылы Англиядагы Манчестер шаарында болгон. Андан кийин 1831-жылы Лион шаарында, 1838-жылы Англияда чартистик кыймыл, улуттук чартистик ассоциация түзүлгөн. Мына ушундай аракеттердин негизинде 1847-жылы 10 сааттык жумуш убактысы түзүлүп, ошондой эле эмгекчилердин айрымдарына эмгек акылары көтөрүлүп берилген. Жана ошондой эле мына ушундай шартта кесиптик союздар түзүлө баштаган, алар 3кө бөлүнгөн: трейд юниондор жана кесиптик бирикмелер, анархиялык синдикалисттик агымдар. Жумушчулардын аянычтуу абалы интеллигенцияны үстөмдүк кылган тартиптерге карата нараазылыгын пайда кылды жана ал келечекте жакшы коом тууралуу ой пикирлердин пайда болушуна алып келди. Роберт Оуэн, Шарль Фурье жана Анри Сен-Симон капитализмди кескин сынга алышып, социалисттик коомду курууга чакырышкан, бирок алардын социалисттик коомго өтүүнүн жолдорун негиздей алышкан эмес. Мындайча айтканда, так өздөрүнүн пикирин сунуштай алышкан эмес. Карл Маркс жана Энгельс пролетариаттын курушуна илимий негиз беришкен. Алар капиталисттик түзүлүш өндүрүш каражаттарына болгон жеке менчикке негизделгендиктен ал коомду адилетсиз коом деп эсептешкен. Башкача айтканда, капиталисттик коом адилетсиз коом деп эсептешкен. Өндүрүштүк күчтөрдүн жана өндүрүш каражаттарынын ортосунда карама-каршылыктардан социалисттик революциянын негизин көрүшкөн жана революциялык теория менен куралданган жумушчулар дыйкандар менен бирдикте саясий бийликти колуна алып, жеке менчикти жана ошондой эле коомдук менчик менен алмаштырган жана эзүүсү жок жаңы коомду кура алат деген ойду айтышкан. Башкача айтканда, убага келип бардыгы тең болгон бир өзгөчө коомду түзөт деген пикирлерин айтышкан жана бул үчүн дыйкандардын жана жумушчулардын өзүнчө бириккен партиясы керек деп эсептешкен. 1847-жылы Германияда биринчи марксисттик уюм Коммунисттер союзу түзүлгөн. Анда Карл Маркс менен Энгельс жетекчилик кылган. Алардын коммунисттик партиянын манифести деп аталган эмгеги союздун программасы болуп калган. Буржуазияны кулатуу, пролетариаттын үстөмдүгүн орнотуу жана тапсыз жеке менчиксиз жаңы коомду куруу
бул Коммунисттер Союзунун негизги максатына айланган. Жумушчу кыймылынын күчөшү, ар кайсы өлкөлөрдүн жумушчулардын ортосундагы байланыштардын өсүшү эл аралык жумушчулардын уюмунун түзүлүшүн шарттаган. 1864-жылы 28 сентябрда Лондондо биринчи интернационал жумушчулардын эл аралык уюму түзүлгөн. Жана Европа өлкөлөрүндө жана АКШда секциялар пайда болгон. Алар газеталарды, баракчаларды, адабияттарды басып чыгарышып, улуттук негиздеги өз алдынча жумушчу партиялардын түзүлүшүнө түрткү болгон. Биринчи интернационал Генералдык советтин чечими менен 1876-жылы таркатылган. Интернационал таркатылганына карабастан анын таасири өтө чоң болгон. Алсак Германияда 1875-жылы, АКШда 1876-жылы, Францияда 1879-жылы социалисттик уюмдар пайда болгон, жумушчулардын уюму. Пролетардык уюмдар Англия, Австро-Венгрия, Италияда, Голландияда түзүлгөн. Европанын бардык өлкөлөрүндөгү бул көрүнүш экинчи интернационалдын түзүлүү зарылчылыгын алып чыккан. Экинчи интернационал 1889-жылы Парижде түзүлгөн, 14-июлда. Анда 3 агым пайда болгон, башкача айтканда экинчи интернационал түзүлгөндө эле жиктелүү пайда болгон. Мында революциялык көз карашты карманган Карл Маркс, реформистик көз карашты карманган Бренштейн жана үчүнчү бул центристик көз карашты карманган Каутский болгон. Башкача айтканда жумушчулардын максаттары бири-бирине кошпогондор, булар агымдарга бөлүнүп жиктелип кетишкен. 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башында Европа мамлекеттеринде капиталисттик мамилелер өнүккөн жана мезгилдин өтүшү менен капиталисттик коомдун түзүлүш жумушчулардын жумуш берүүчүлөргө менчикке ээлеринин нааразылыгын пайда кылган. Дал ушундай кырдаал капиталисттик мамилелер орун алган Европа мамлекеттери жана АКШда түзүлгөн. Жумушчулардын эл аралык уюмдары түзүлгөн, коомдо жаңы социализм түшүнүгү пайда болгон. Жаңы терминдер: капитализм — өндүрүш каражаттары жеке менчикке, ал эми жалдама эмгек капитал тарабынан эзилишине негизделген коомдук экономикалык түзүлүш. Социализм — бул бийликке жана өндүрүш үчүн керектелүүчү бардык жол-жоболорго калктын же коомдун эгемендик кылган саясий идеологиясы. Латын тилинде социализм коомдук деген маанини билдирет. Социализм идеологиясы көпчүлүктүн бирге аракеттенишине, бирге чогуу эмгектенишине үндөйт. Тапшырма балдар. Биринчи суроо: 19-кылымдын аягында Европа өлкөлөрүнүн өнүгүүсү бирдей болгонбу? Дал ушул суроого жооп бересиңер. Экинчи бул адабий китептердин негизинде түзүлгөн суроо. Дал ушул 19-кылымда Европа мамлекеттери, анын ичинде Россияда дагы түзүлгөн кырдаал тууралуу баяндалган чыгарма Эней чыгармасы Максим Горкийдин. Мында мына ушул жумушчулардын кыймылдары тууралуу сүйлөм камтылган. Мына ушул сүйлөмдү толуктайсыңар. Биздин баарыбыз биринин балдарыбыз. Жер бетиндеги бардык өлкөлөрдүн көп точканы уруп толуктайсыңар. Элдердин биримдиги жеңилбейт деген пикирдебиз. Мына ушул көпчектин ордуна жогорудагы дворян жана жумушчу деген сөздөрдүн кайсынысы туура келет? Ошонусун коесуңар. Мына ушинтип сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта болгула.